эң бир жакшы натыйжалуу бере турган нерсени биз ваучер системасын киргизүү деп көрүп атабыз да. Анткени ваучер системасын киргизгенде ошол ар бир мектептин директору балага клиент катары мамиле кылат да. Мектептин директору клиент ориентированный болуп иштейт. Шаарда бир мектепте 35 бала бир класста окуйт, 40 бала. Анан айылда шаардын четинде эле дагы эле ошол эле мектепте 17-18 бала. Бирок акы төлөө бирдей да. Ваучер системасын киргизсек, мисалы үчүн эгерде менин 2 балам болсо мектепке бара турам. Мамлекет 2 ваучер берет. Мен каалаган мектепке алып барам. Ошол баланын аркасынан ошол мектепке акча барат. Ал жерде ошол мугалимдин айлыгы дагы, тазалыкка дагы, сууга дагы баардык нерсеге төлөнүп турган акчалар бар. Кайсы мектепке бала көп барса, ошол жерде кошумча акча болот, мектеп өзү иштете алат. Жеке менчик мектептерде көбөйөт, анткени эгер мен жеке менчик мектепке алып баргым келсе, мен ошол мамлекет бөлүнгөн акчамды алып барам, өзүм кошумча төлөйм да. Ар бир адам салык төлөп атат да. Ар бир адам ошол баласы үчүн ваучер алган акысы бар да. Башка мамлекеттердин тажрыйбасын изилдеп көрдүк. Бизге эң жакыны Грузиянын тажрыйбасы болуп атат. Грузияда ушул системага өткөндөн кийин билим берүү деңгээли, сапаты кыйла көтөрүлгөн да. Сапат жакшы алдыга жылган. Пикирди берейин деп атабыз, анан коомчулукка ишендирип, мугалимдерге да жолукканда айтып атабыз, мектеп директорлоруна айтып атабыз, бул кайра силерге пайда болот деп. Коомчулукту ишине даярдап, анан кийин чыгарайлы деп атабыз да. Азыр мамлекет жылына 60-70 мектеп куруп атат, бирок үлгүрбөй атат да. Жетпей атат. Мамлекеттин толтур акчалары ошого кетип атат. Бул жерде уже акча курбай калат да. Мамлекет кызмат көрсөтүүгө акча төлөп калат. Ошондо жеке менчик мектептер да көбөйөт. Жеке менчик мектептер көбөйгөндө дагы баа түшөт, алардык анан сапат дагы көтөрүлөт. Анткени базар экономикасынын негизги мыйзамы атаандаштык болот. Атаандаштык болгон жерде баа түшөт, сапат көтөрүлөт деп ушул нерсени кыла алабыз да. Ваучер алганда бул акча да кадимкидей. Ал мисалы үчүн азыр жеке менчик мектептерде ата энелер кызыгат да. Кантип окутуп атасың, эмнен үйрөндүң, англистен эмнен үйрөндүң деп. Ал жерде эле мамлекет өзүнүн бюджетте болгон акысын алат дагы ошол мектепке алып барып берет. Ошондо ал өзүндө дагы мындай түшүнүк пайда болот да. Мен өзүм акчам берип атам. Кааласа мен буга бербей башкага берем деп. Ата эне кызыктар болуш керек да. Дагы айтып кетейин, негизги текшерүүчү ата эне болмой сайын мамлекеттик органдар эч качан баардыгын текшерип сапат кыла албайт деп. Мектептерге өз алдынчалыктуу беришибиз керек. Финансылык жактан дагы китептерди тандаш боюнча дагы, сабактарды тандаш боюнча да анан 10-11 класстарга биз тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Азыр ойлоп көрсөңүз, 10-11 класстарда балдар окубай коюшту, көбү барбайт да, анткени кызыксыз. Эгерде ошол жерде мүмкүнчүлүк берип, ошол келечекте тандап алган кесиби боюнча, анан келечекте ошол өзүнүн бара турган университетине карап туруп сабак тандап окуса, мисалы үчүн 10-11 класста 14 сабак болсо, балага 7 сабак тандоо мүмкүнчүлүк бериш керек да. Кошумча убактын бала өзү кошумча курстарга тил үйрөнгөнү, ошол эле IT программаларын үйрөнгөнгө убакыт жумшаш керек. Жаңы депутат болуп келгенде биринчи мыйзамыбыз ушул болгон, мен автор болуп, биз менен кошо бир 18 депутат автор болуп ушул жеке менчик мектептерди салыктан бошотконбуз. Мына мен быйылкы жылы статистиканы карасам, ушу 3 жылда президент болгондон кийин 100 жеке менчик мектеп ачылып атыр. Бул көбөйүп атат, буга дагы эле талап бар. Анан азыркы убакта эми биз баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамын кабыл алдык. Мына ошол жерде эгер айыл өкмөттөрдө ким мектеп курам десе, мамлекет мектеп жерди бекер бере турган дагы нормалар кирип атат да. Биз буну көбөйтүшүбүз керек сөзсүз. Анткени бул билим берүү тармагында жеке менчик мектептер көбөйгөн сайын мамлекеттин бир оор жүгүн алып берип атат да ишкерлер өздөрүчү. Өтө маанилүү. 10-15 жылдан кийин талап боло турган билим бериш керек. Мамлекеттик мектептер аны бере албайт азыр. Берүүгө мүмкүнчүлүгү дагы жок да. Мисалы үчүн 100 мектеп ачылса, жеке менчик мектеп. Биздин эсептер боюнча бир 70-80 миллион доллар акча эконом болду да. Мына ошол нерсени быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүп берип атат мамлекет. Бул чоң нерсе да.